Манас, Данагер ордендери, Даңқ медалі. Бұлар Қырғызстандағы жогорку, абыройлуу мамлекеттик сыйлык болуп эсептелинет. Мына ушул наамдарды мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ар кайсы кызматта отуруп алган. Бирок бийликтен кеткенден кийин жасаган кылмыштары сыртка чыгып, эң беделдүү сыйлыктарга Алмазбек Атамбаев татыктуу беле деген суроо жаралат. Баса, Атамбаевдин жогорку сыйлыктары булар менен бүтпөйт. Ал Кыргызстандагы наамдардын ичинен эң бийик, эң барктуу, эң салмактуу, оболу эл алдындагы өзгөчө кызматы үчүн ыйгарылып келген баатыр сыйлыгын алганга да жетишкен. Атамбаевдин колуна кандайча тийгенин эл жакшы билет. Туура 8 жыл мурда Алмазбек Атамбаев бийлигин коомго досум деп жар салып келген Сооронбай Жээнбековго өткөрүп, атүгүл Сокеге деп бата жазганын кагаздан окуп берген эле. Аман бол, бактылуу бол Соке досум. Элибизге ак жолтой ажа бол Соке досум. Амин. Амин. Ант берүү аземинде Сооронбай Жээнбеков Атамбаевди мактап, кызматка киришери менен аны баатыр кылаарын жар салган болчу. Башкача айтканда, бул наамды эрдик үчүн эмес, досун президент кылган үчүн алган. Сиз Кыргыз Республикасынын баатыры, эң жогорку артыкчылык даражасы Ак Шумкар өзгөчө белгисине татыктуусуз. Бүгүн болсо, эгемен Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу мамлекет башчысы өз ыктыяры менен таза шайлоонун негизинде бийликти өткөрүп жатат. Атамбаев бийликти өз ыктыяры менен өткөрүп бердим дегени менен көшөк артында өлкөнү башкара берем деп ойлогон. Анын доору бүткөнүн кабыл ала алган жок. Экс-президент макамын татыктуу сактап калуу аракетин көргөн жок. Тескерисинче Алмазбек Атамбаев мамлекеттин ичине мамлекет курам деп, бийлик жана мансап деген алкымы күчөп, саясий амбициясы күч алды. Өзүн өзү билип, каалаганын кылып, мыйзам ага иштебейт дегендей мамилеге өтүп алганы айдан ачык эле. Мындай башаламандык эгерде Алмазбек Атамбаев мыйзамга баш ийип, укук коргоо органдарына сурак берүүгө барып койгондо болбойт эле. Элди Койташтагы үйүнө топтоп, алдын ала башаламандыкка даярдык көргөн. Атүгүл ок чыгарганга дагы барам деп ачык эле бийликке каршы чыга баштаган. Я буду сопротивляться. А кандай каршылык көрсөтөсүз ушул? Карма болсо. Жеке адам катары мен силерге айткам, менде наградное оружие бар. Жыйынтык эмне болду? Адам өлүмүнө, укук коргоочунун өмүр бою майып болуп калышына, жүздөгөн адамдын жаракат алышына алып келди. Мындай кадамга негизи элин ойлогон адам барбайт. Анан кантип Атамбаев кыргыз эл баатыры наамына татыктуу болсун. Кылмыш жазасыз калган жок. Койташ иши боюнча Атамбаевдин күнөөсү далилденген соң, сот 11 жылга кесип, мүлкү менен кошо мамлекеттик сыйлыктарынан дагы ажыраткан. Президент тийиштүү жарлыкка кол койду. Пайгамбар курагына жеткен убакта бийликке жулуна бербей, неберелерин кучактап, гитарасын ойноп, экс-президент макамын сактап жүрө берсе болмок деп Facebook колдонуучулары Атамбаевдин ач көздүгүнө таң калып бүтпөйт. Эскерте кетсек, экс-президент макамынан жана кол тийбестигинен Атамбаев 2019 жылдын 27-июнунда эле ажыратылган. Ага бир катар айыптар, анын ичинде коррупция боюнча айып негиз болгон. Убагында жет өлчөп бир кеспей иш кылгандын кесепети чыгууда десек жаңылышпайбыз. Себеби Атамбаев акыл менен эмес, эмоция, амбиция, алкым менен иш кылганынын жемишин алып жатат.